Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, Атажурт Кыргызстан, Токторбаев. Урматтуу депутаттар, мен фракциянын 10 мүнөт убактысын сурадым. Мамлекетибиздин экономикасын көтөрө турган негизги 3 тармак бар. Булар тоо-кен тармагы, айыл чарба тармагы жана энергетика тармагы болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, буну абдан жакшы билесиздер. Бирок тилекке каршы көңүл жылытардык маанайда иштебей жатат. Урматтуу депутаттар, мен жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин мүчөсү катары биздин мамлекетибизде алтын кендерибизди өндүрүүчү компаниялардын түзүлгөн лицензиялык келишимдерин иликтеп чыктым. Кумтөр кени мамлекетибизге өткөндөн кийин 21-жылы 14 тонна 561 килограмм алтын өндүрүлгөн. Алардын сатуудан түшкөн каражатыбыз 856 миллион доллар түзгөн. Анын ичинен урматтуу депутаттар, убактылуу тышкы башкаруу мезгилинде 621 миллион доллар түшкөн. Андан башка 2021 бюджетке 13,6 миллиардов суммадагы салыктар жана милдеттүү төлөмдөр төлөнгөн. Бул абдан жакшы көрүнүш, урматтуу депутаттар. Андан сырткары, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде кумтөрдөн кийин алтындын запасы көп, эң чоң кен бул Талас областындагы Жерүй кени болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, тилекке каршы биздин Жерүй кенибиз белек катары берилип калган. Ал болгону 100 миллион доллар